Менин күндөшүм перзент көрүүсү үчүн мен фолекула берсем болобу? Жана ал төрөлгөн баланын чыныгы апасы мен боломбу? Же күндөшүм төрөгөнү үчүн мен балага ким болуп калам? Күндөшүм жолдошумдун башка аялы. Жооп берүүңүздү күтүп калам. Рахмат. Мен күндөшүм перзент көрүүсү үчүн мен фолекула берсем болобу? Мен фолекула деген эмне ана бул? Мынаны караңыздар да. Эгерде экөө тең бир эркектин никесинде болсо, проблема жок. Бир эркектин никесинде эки аял, бири экинчисине берип атат да. Ошодон анан кийин ал төрөп атат. Болбосо тигиге мисалы урук түшкөндө жөндөмдүүлүк жок болуп аткан себебиненби, же болбосо ошо жатында туруп ал жакта кармалбаганы себебиненби, кандай болгон чакта дагы эгерде ошол эркектин никесинде болсо болот. Эркектин никесинде болбосо же башка эркектин никесинде болсо ага болбойт анда. Алла алам. Устаз, мен ороном, анан жолугум чечейин деп атам болобу? Тооба кылып жетсем? Жок, андай болбойт. Бул орону бар го, балагатка толгондон кийин Алла Тааланын парызы туугандар. Албетте буну ким аткарса улуу соопторду, улуу даража, улуу сыйлыктарды алат. Дүйнөдө деле шайтандан куткарып сактанганга көптөгөн себептери. Бирок буну чечкенге тооба кылып жетсем эмес ал. Тооба өтпөй калат ал. Чечип жүрүп, ошо тооба кылып кайра кийиш керек да өзү. Тескерисинче. Жолдошум экинчи аялды көп айтат. Бир келин менен жазышып жүргөнүндө кармап алдым. Экинчиликке алам дептир. Бутум бүтүп калбай кечке айтат. Кандай кылсам болот? Сиз сабыр кылыңыз. Дуа менен алек болуңуз. Анан жолдошуңузга акырын көңүлү ачык учурда мага бул оор тиет. Сиз кайра айта берсеңиз. Эгерде карасаңыз шариятка лайыктуу, адилеттүү, аны карай бериңиз. Бирок кайра мага ошондо психологик давление кылып, башка кылып, алам, анан тигинтем, анан сени жана башка андай кылбаңыз. Мен дагы Алланын бир кулумун. Алхамдулилlah, бир бактылуу күндө жашаганды каалайм. Деп зикир дуа менен жакшы кулк мүнөз менен акырын айтып коюңуз. Анан ал дагы өзүнчө элечи жөндөн эле жок нерсени, же болбосо бар нерсени деле башкача кылып давит эте берген болбойт туган. Шарияттагы мына акыркы күндөрдө карап, бардыгын шариятыбыз же таразасы адилеттүү тараза да. Уруксат берген жерде шарттарды койгон. Бирок зулумдук кылбагыла деп эскертүүлөрдү берген. Менде талма оорусу пайда болду. 7 жыл мурда медицинада себебинен таппай тат. Эмне кылсам болот? Окутуңуз. Эгерде медицина диагностикасы алып көрсө эч кандай деле оор эмес, жакшы эле, бирок талмаңыз кармап калып атат. Буну окутуңуз. Өзүңүз да 5 убакыт намаз окуп, зикир дуаларга бекем ишенип, өзүңүзгө дем салып туруңуз. Ана мүмкүнчүлүк болсо, эгерде кан чыгарып турса өтө жакшы да. Кан чыгаруу ибадаты ушундай именно ооруларды кетирүү үчүн, балелерди кетирүү үчүн өтө таасирлүү. Бар эле көп адамдар оронгон кыздарга оронгондон кийин намаз окубаса, анда оронбой эле койгула дейт. Оронуп намаз окубаса болобу? Оронуп намаз окубаса болобу? Суранычы ушул суроого так жооп берип коюңузчу. Карагыла. Орону бул өзүнчө фарз. Намаз окуу бул өзүнчө фарз. Эч кимдин акысы жок. Сен эгерде оронуп намаз окубасаң, лучше оронбай эле кой дегенге акысы жок ал. Кээ бир адамдар иманы бекемдер элек намаз окубайт, бирок Рамазан айда орозо кармайт. Бундайлар коомчулукта көп эле. Эми ошого сен намаз окубагандан кийин орозоңу деле кармабай эле кой деген сөздөй болуп калат да. Андай акысы жок эч кимдин. Чүнтү ошон үчүн бул өзүнчө фарыз, кыямат күнү буга өзүнчө жооп берет. Буга өзүнчө жооп берет. Ар бир нерсенин сурак жообу өзүнчө турган.
Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа оронуп атабы? Жакшы сөз менен ушунча оронуп калдык. Кудайга шүгүр. Алла разы болсун. Эми намаз бул тазалык экен. Намаз бейпилдик, бакыт экен. Намаз дүние ахиретте сизге шерик экен деп сонун сөздөр менен акырын кызыктырсаңыз иншалла жакшы болот. Так, денеге бес чыкканда кантип кетирсе болот? Дуа барбы? Денеге бес чыкканда эми врачтарга кайрылыңыз, эң жакшы дуа ошол.